Ыңалаган үчөм 2 уул 1 кыз 26 жаштагы Дилдора Маматхаеванын 3-чү төрөтүндө жарык дүйнөгө келди. Буга чейин 2 баласы бар жаш эне эми жалпы 5 наристелүү болду. 2 oğlum var. Kattasi 7 yaş, kiçigi 5 yaş boldu. Үч эм балдары менен жалпы 5 наристелүү болуп, көп балалуу үй бүлө болуп калдык. Үч эм эгиздерим жакшы, Кудайга шүгүр, өздөрү эмип калды. Өзүм да жакшымын. Албетте бир балага караганда түйшүк оор, кыйын экен. Чоңойтуп эл керегине жараган уул кыздар болушса экен деп тилейм. Vipske bulduk. Manisa'dan çıkıpız. Xudo xohlasa uyga ketamiz. Жаш эне Ош шаардык төрөтүүндө операция жолу менен көз жарган. Дарыгерлер ай күнүнө жетпей төрөлгөндүктөн 14 күн бою өздөрү карап, бүгүн эне балдардын абалы жакшы болгондуктан үйүнө чыгарышты. Бүгүнкү күндө дарыгерлердин кароосунда жакшы болуп, бүгүн үйүнө чыгып кетип жатат. Балдардын салмагы төрөлгөндө 2 уул 1 кыз, салмактары 1 кг 600, 1 кг 500, 1 кг 100 эле. Жакшы кароо болуп, биздин неонатолог врачтардын дарыгерлердин жардамы менен жакшы бүгүн үйүнө чыгып жатабыз. 3 балалуу болгон жаш энени бүгүн Өзгөн шаарынын мэри жана райондук мамлекеттик администрациясынан куттуктап келишип, белектерин беришти. Шаар башчысы мындан ары да зарыл болгон жардамдар берилерин билдирди. Шаарыбыздын бюджеттин жетишинче мыйзам чегинде шаарды кеңеш бөлүп берилген ченемде немелердин жардам берип атабыз. Буйруса буну менен токтолуп калбайт. Эгерде бизге кандай гана муктаждыктары болсо, биз ошол муктаждыктарын толук чечип бергени аракет кылабыз жана ошол муктаждыктарды чечип беребиз. Быйыл жыл башынан бери 6 ай аралыгында Ош шаардык төрөтүүндө бул биринчи жолу 3 эм наристелер төрөлдү. Ал эми жакында эле Ош облустук төрөтүүндө Баткен районунун тургуну 3 эмди жарыкка алып келген. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош шаары.